Ош шаарындагы түнү катталган өрттүн кесепетинен ишкер $300.000 зыян тартты. Бул азырынча бир гана ишкердин чыгымы. Мындан башка келтирилген зыяндар эсептелүүдө. Чыгымга учураган ишкер айым жалынды өз убагында чектөөгө алууга Ош электр кызматкерлеринин ыкчам иш алып барбады деп айыптоодо. Тилсиз жоон кандай себептер менен чыкканы азырынча белгисиз. Күлгө айланган объекттер жана анын себептери тууралуу кабарчыбыздын материалында. Карап туруп мен өчүргөнгө мүмкүнчүлүк болду эле, эмнеге өчүрбөдү ошол прям эле кыласың, көз алдыңда өртөнүп кетти. Убакыт бар болчу, биз көргөндөн 40 мүнөттөн кийин өртөндү магазинчи. Бизге хотя бы мүмкүнчүлүк берип ташып алганыбызда да канча товарыбыз калат эле, канча товар өртөндү. Ош шаарындагы өрттүн кесепетинен ишкер Жазгүл Акимбаева миллиондогон сом зыянга учурады. Ал чакан ишкерлик менен алектенип, соода сатык жүргүзчү дүкөндүн баары күйүп, күлгө айланды. Ишкер айымдын айтымында товарлардын баасы $300.000 чукул болчу дейт. Айтылган сумманын тең жарымын кредит катары банктан алган. Эми анын ордун кантип жабууну билбей турат. Азыр кредитти кантип төлөшүбүздү билбейт, дагы үйүбүздү дагы бир ай мурда сатып ушул жерге киргизген болчук. Акыркы товарларды кече салынган бүт барды, камерада, видеодо бар, биздин видео наблюдениеда бүт товарлар баары эсептелүү. Айына жакшынан кылып эң көп налог төлөгөн биз болчук. Биз налогду эмне себептен төлөйбүз? Ушундай кырдаалдарда мамлекетибизге кичине жардам берип, кайдагер болбосо жардам бере экен десек, унчукпай туруп беришти. Пожарныйлар күтүүлө турат, свет жок. Свет өчпөй атат, свет. Бул тасмада өрт өчүрүү кызматы тилсиз жоо орун алган жерге келип, бирок аракет көрө албай жаткандыгы тартылган. Анын негизги себеби катары жогорку чыңалуудагы электр энергиясы ошол учурда өчүрүлгөн эмес. Ишкер айым дүкөнүн толук күйүп кетишине, ал жердеги товарлардын бир бөлүгүн сактай албай калган. Мындан улам ал Ош электро кызматкерлерин күнөөлүү деп жатат. Ош электрон кызматкерлери бул магазин уже күйүп бүтөй деп аткан кезде уже мен өзү 12:20 келдим бул жерге. Где-то 1ге жакын келди Ош электрон машинасы. Анан келип кичинекей ак машина менен келишти. Келип анан бир 10 мүнөттүн ичинде өчүрүштү. Андан кийин пожарный бир аз суу чачты. Чачкандан кийин суусу түгөнүп калды. Бул кичинекей өрт болуп аткан кезде мен ойлойм, свет ошол маалда өчүрүш керек болчу да, өчүрбөй коюшту да. Кандай, неужели ушуну өчүрбөй качан пожарный службаны иштете баштайсыңар десе, пока свет өчмөйчө биз иштетпейбиз деди да. Анан суу менен жөн эле турушту пожарный служба. Алар дагы өзүнүн жашоосун ойлойт да, ток тартып кетет. Коркунучтуу окшойт. Бирок Ош электро кызматкерлери окуя болгон жайга дароо келгендигин жана иш мерчемдер өз убагында кечиктирилбестен аткарылгандыгын айтууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү өрттү жайылтпай, өз убагында токтотууга тоскоолдуктар жаралганын, коопсуздукту сактоо үчүн бергыйла убакытка суу чачуу иш аракеттери токтоп тургандыгын билдиришүүдө. Бул негизинен өзү түнкү саат 12ден 28 өткөндө МЧС Ош райондук электр тармактарына чалган, диспетчер пунктка чалып, 12ден 38 өткөндө биздин балдар барып линияны өчүрүп беришкен. Негизинен Келечек базары насосный заводдон электроэнергияны алат. Насосный заводдун өзүнүн собственный линиясы болот. Ал 10 киловольт жогорку чыңалуудагы завод 1, завод 2 деген 2 линиясы бар. Насосный заводдун абоненттери да, насосный завод берки Келечек өзү насосный заводдун абоненттери болуп эсептелет. Бизге келип түнкү саат 12ден 28 өткөн
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Шектүү 12 октябрга караган түнү саат 1 чамасында Ош шаарындагы түнкү эс алуу жайларынын биринде 2006-жылы туулган кыз менен таанышкан. Аны түнкү саат 3-4 чамасында калаанын Анар Кичи районундагы үйлөрдүн бирине өз автоунаасы менен алып барып, кыздын эркине каршы күч колдонуп зордуктаган. Жабырлануучунун арасында шектүүнүн мектеп окуучусун бычактап коркутканы айтылат. Атайын экспертизанын корутундусу жабырлануучунун зордукталгандыгын тастыктаган. Учурда шектүү кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шаардык сот шектүүнү 14 ноябрга чейин абактап кармоо чечими чыгарды.